Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз Кыргыз Республикасынын символикасы болгон тууга арналмакчы. 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кабыл алынган күнү. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Мамлекеттик символикага туу, герб жана гимн кирет. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Бүгүнкү сабакта болсо балдар, биз туу жөнүндө сүйлөшөбүз. Туу 1992 жылдын 3 мартында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын туусунун авторлору Маматбек Садыков, Бекбосун Жайчыбеков, Эдил Айдарбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев. Туунун ортосунда 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн. Күн алкагынын ичинде кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн кызыл кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Алтын түстөгү күн бейкуттуктун жана байлыктын белгиси. Түндүк болсо тынчтыктын жана үй кутунун белгиси. Ал эми күндүн 40 нуру 40 уруу элдин Кыргыз мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Кыргыз туум о кудурет чын элеби төгүмбү, бир көргөнүм түшүмбү же өңүмбү, тетигине обологон мийкинде желбиреген кыргыз туусу көрүндү. Акматбек Сүйүнбаев, Знамя. Ты символ чести, славы и победы. Ты символ знаний, свободы и труда. С тобою в бой вступали наши деды и побеждали в тех боях всегда. Ведешь нас всех к победе и славе и сплачиваешь под единый стяг. Ты наша гордость, символ величавый. Тебя храним мы, чествуем наш флаг. Урматтуу балдар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын туусуна арналган сабагыбыз аягына келип жетти. Силер дагы өз мамлекетиңердин туусу менен сыймыктанып, аны коргоп, аздектеп сыйлайсыңар деген ойдомун. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.